Үйde kaçan береке болот, kaçan райымды жашоо болот, kaçan пайгамбарыбыздын жашоосу болсо, пайгамбардын сүннөтү болсо, пайгамбарыбыздын жашоосу шүгүр менен эле, пайгамбарыбыздын жашоосу каниет менен эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам угуп алыңыз, 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйү ушунчалык кичинекей эле. Айша энебиз айтат, ушу саждага барганда мен путуму мындай ийип алат элем дейт, тиземичи? Сажда кылып алсын деп. Башка комната жок. Каякта башка комната? Бизде канча азыр 2-чи этаж, 1-чи этаж, дагы эле ичибиз тар, дагы эле кыйынчылык, дагы эле проблема. Туугандар, үйдүн кооздугу буюмдар менен эмес, үйдүн кооздугу ошо төшөктөр менен эмес. Билип коюңуз, ошол жерде идиш аяктар менен бактылуулук эмес. Үйдө качан бактылуу болот? Качан алхамдулилля үйүбүздө уяттуулук болсо, имандуулук болсо, таквалык болсо, жөнөкөйлүк болсо, адамгерчиликтүү болсо, үйдө намаз болсо, зикир дуа Кур'ан болсо, мына үйдө сүннөт болсо, ошо менен үй бактылуу, ошо менен үй кооз болот. Биз ар нерселерди толтуруп, анан кийин эмне деп атабыз? Эми бактылуу болсом керек деп. Эми бактысыздыгы башталды. Ага карабайлы, мен буну эшикке чыгып ыргытып ирле деп аткан жерим жок. Бирок баалуулукту, бааны буга бербей эле коюңуз. Буга бербей эле коюңуз. Мени бул тура берсин мейли. Ошон үчүн алымдар айткан, кайсы үйдө, кайсы күнү тамак пышпай калса, ачка укташса, шүгүр кылышсын. Менин үйүм бир күн болсо да пайгамбарыбыздын үйүнө окшоду депчи. Биз эмне деп тополон кылып беребиз? Бүгүн эт жок, бүгүн тамак жок, бүгүн нан жок, бүгүн чала пышып калыптыр, пышпай калыптыр деп. Урушуп кетип, тополон урушуп, дагы ошо менен токтоп калса гана чаап, уруп, дагы башка неме. Астагфируллах ва атубу илейх. Урматтуу энелер, эже карындаштар, демек биринчи жоопкерчилик жүрөгүңүздө ишенимди оңдойлу. Өлгөндөн кийин жашоо бар. Өлдү, бүттү эмес. Мына кабырда жаткандардын бардыгы тирилет. Сиз 7 тайенеңизди көрөсүз, 7 чоң атаңызды көрөсүз. Имандуу болсо эле бардыгын көрөбүз. Ошон үчүн тууганы бул биринчиси. Экинчиси периштелерге ишенейли. Сиз үйдө жалгыз эмессиз. Жаныңызда периште бар. Телефон көрүп атканда жалгыз эмессиз. Үчөөңүздөр көрүп атасыздар. Телефонду канчоңуз көрүп атасыз? Үчөөнү билесизби? Сиз үйдө жалгыз отуруп ойлоп атасыз. Атам көрбөй эле турат, апам көрбөй эле турат, күйөөм көрбөй эле турат, бала чакам көрбөй эле турат, мен каалаганын көрө берем депчи. Мейли, пайдаланайлы. Бирок арам нерселерге көзүбүздү толтурбайлы да, кулагыбызды арам нерселерге толтурбайлы да. Көз кулак аркылуу жүрөк толот. Жүрөк аркылуу көз аркылуу жүрөккө келет, кулак аркылуу жүрөккө келет. Бунда катып калган жүрөктөн жаш чыгабы? Ушу ахиретти эстейби? Өлүмдү эстейби? Ар бир күнөө кылган сайын жүрөк караят. Ар бир жакшы амал сооп кылган сайын жүрөк агарат. Ошон үчүн периштелерге ишенейли. Биз жалгыз эмеспиз. Алла Таала периштелерди коюп койгон. Булар Аллаху акбар. 24 саатта 2 жолу алмаштырат. Азыр мисалы периштелер келген асырга чейин жазып атат. Ушулар асырга чейин жазып туруп кетет го, кыямат күнгө чейин келбейт ошол. Кыямат күнү көрүшөбүз дейт. Бүт ассаламу алейкум. Кыямат күнү көрүшөбүз дейт. Булар жазгандан кыянат кыла албайт. Ла югадир сагира вала кабира. Аллах. Булар кичинекей чоңун дагы таштабайт, эч нерсени таштабайт. Бардык нерсени жасат. Эртеге Алланын алдында күбөлүк берет периштелер. Не деп күбөлүк берет? Мына амалдарды кылган деп күбөлүк берет. Урматтуу эне эже карындаш, жакшы угуп алыңыз. Периштелер күн сайын жазып атат. Мен айтар элем, күн сайын өзүңүз көзүңүз бир жолу айтып коюңуз. Периштелер жакшы эле жазасыңарбы деп коюң. Субханаллах, жазгыла. Алхамдулилlah, жазгыла тез. Аллаху акбар, жазгыла. Мына бүгүн мен ушактаган жокмун. Жазгыла, ушактаган жок деп жазгыла. Бүгүн мен бирөөнү дагы каргаган жокмун. Жазгыла, мени каргаган жок деп жазгыла. Мен саждамды жаздыңарбы? Зикиримди жаздыңарбы? Мына садака бердим, Алла үчүн бердим. Башкалар билбесе билбей эле койсун. Билгенин кереги дагы жок. Периштелер силер ушуну жазып койгула мына. Мен Алла үчүн бердим. Азмат периштелери менен кээдекче сүйлөшүп коюш керек. Биз иманыбызды бекемдепчи. Булар бар да, керамин катибин, я'ламуна ма таф'алун. Бардык кылганыңарды билип эле отурат дейт. Алар узап кеткен эмес ал. Лаху муаккибат. Айнанайын, Алла узакты эмес алар. Пайгамбарыбыз айткан, силерден үзүлбөйт деген. 2 учурда гана үзүлөт. Ажаткана киргенде үзүлөт, төшөк маселесинде үзүлөт. Ошондуктан не деди?
Фаакримухум, фастахюхум. Ey periştelerdi seylap koygula. Uyalıp koygula dedi. Uyalıp koygula, periştelerden uyalıp koygula. Bir aram nerseni kılardan burada. Periştelerinden uyalıp koy, canındaki periştelerinden uyalıp koy. Ha, video kameradan uyalıp koy. Başkalar uyuyor. Şu iki perişteden uyalıp koy. Peygamberimiz aytadi, uyalıp koygula dep atat. Sıylap koygula bulardı, sıylap koygula. Qançıp sıylayız? Жақшы амалдар жаздырайын. Бұлар қуаныштыға аралып барсын. Бағымдаттан асырға чейін жазды, алып кетеді Аллаға. Асырдан бағымдатқа чейін жазады, алып кетеді Аллаға. Ертеге ушылардың барлығы кітеп болады дағы, авторы сіз боласыз.